жолдошум күлүп калчу да, ушу эң жаман көргөнүм ушу монтип гүл көтөрүп келеаткан. Сен үйүңдө отуруп эле анан Кудай кааласа мага сонун ишкер жигит келет деп отурсаң, ал өзүнүн чөйрөсүндөгү жигиттер, кыздар менен таанышат да. Сиздин үйүңүздө отурганыңызды ал каяктан билет? 1 жыл сүйлөшүп, 2 жыл сүйлөшүп, бириңди тааныштыңбы, билдиңби? Анда турмуш кур да. Динибизде деле эркек үй бүлөнүн башчысы, чечүүчүсү, жоопкерчилик алуучусу, тоюндуруучусу, коргоочусу болуп эсептелинет. Макул, урушса деле макул, аны жектесе деле макул, жумшаса деле макул деп калганда эркек коркуш керек. Эркек адам, инсан болгондон сырткары дагы анын гормондору бар, эркектик инстинкти бар. Кээде ал жапайы инстинктке айланып кетиши мүмкүн кыз жанында турганда. Бизде Кыргызстанда айымдардын эң негизги көйгөйү кайсы? Эң көп көйгөй кайненем мени түшүнбөйт. Кайын журтум баалаган жок. Экинчи эле көйгөй Салам Супер KG порталынын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студиябыздын коногу коомдук ишмер, филология илимдеринин кандидаты, тележурналист жана үй бүлө академиясынын негиздөөчүсү Нуркыз Кадырбекова. Саламатсызбы? Арыбаңыз, саламатсызбы? Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Биз дагы аябай кубанычтабыз. Бүгүн сиз менен үй бүлө мамилеси тууралуу кененирээк сүйлөшөлү деп турабыз. Алгач эле суроом сизге, эң баштапкы үй бүлө курар алдында кыз менен жигит мамиле курат эмеспи? Анан негизи эле кыз кантип туура жигитти тандаш керек, кайсы сапаттарына маани бериш керек? Негизи жашоонун, бактылуу болуунун, туура жар тандоонун оңой илими болгондо бактылуу болуш оңой болуп калмак да. Ошон үчүн үй бүлө жоопкерчилиги, аларга өкүл ата коюп, элдин баары жардам берип, анан ага институт колдоп, женсовет кылып жардам берет да коом. Бул оор нерсе. Бирок ошого карабастан жасаса боло турган жана айрым эрежелерди тутунса натыйжа бере турган жактары бар. Кыз бала бардан мурда жигит тандоодо эмнеге көңүл бөлүш керек десе, бардан мурда жигит тандоодо жигиттин жоопкерчилик ала билгендигине көңүл бөлүш керек. Анткени кыргыздын салтында деле, мыйзамыбызда деле биз анын үйүнө барабыз, фамилиясын, балдарыбыз. Динибизде деле эркек үй бүлөнүн башчысы, чечүүчүсү, жоопкерчилик алуучусу, тоюндуруучусу, коргоочусу болуп эсептелинет. Демек, ага мен бирөөнүн кызын алдым, ал үчүн жоопкерчилик алам деген сыпаты барбы? Же мен урушуп койбоду, анан тетиги мынтип кой, сен эскертип койгон жок, анан апам эле күнөөлөгөн да дей береби деген нерсе. Экинчи нерсе, кыз бала жигит тандоодо өзүнөн кабар алыш керек. Кандай, мисалы, мага акылдуу, илимдүү, билимдүү, китеп окуган, бизнесмен жигиттер жагат. Ал жигит мени жактырабы? Мен алардын чөйрөсүндө боло аламбы? Болуш үчүн мага эмне жетпейт? Бир аз өнүгүү, бир аз эрк, бир аз билим боло турган болсо анда ошол. Үчүнчүсү эң башкы сыпат. Сонун сүйлөй берет, ыймандуулар көп, ичпейт, чекпейт дейт. Мындай татынакай кийинип алышы мүмкүн. Тим эле жанына киши тура албай комплименттерди айтышы мүмкүн, коргоочу да болушу мүмкүн. Бирок бош мезгилинде эмне менен алектенет? Бошору менен телефон чукуйбу, тикток тиктейби, PUBG ойнойбу, эмне кылат? Ошол нерсеге маани берүү аябай маанилүү. Анткени бош убактысында эмнеге арнагандыгына карап, адам, ал жигит эле эмес, адам ийгилигин, болочокто турмушунун картинасын, жол картасын тартат. Негизи кыз жигитти тандайбы же жигит кызды тандайбы? Экөөндө тең тандоо бар. Бизде деле баягы кыргыздарда бир арзан, бир койчу деген баналдуу бир сөз бар. Кыз сүйсө калат, жигит сүйсө алат деген. Андай эмес. Үй бүлөлүк мамилелер, сүйүү бул эки тараптуу болгондо гана күчтүү болот. Болгону кыз киши минайым, назик, эмоционалдуу, баягы боорукер, мээрим бергич болгондугу үчүн кээ бир киши баягы сүйүүсү жок үйлөнсө деле ошо менен баш кошуп кийин жакшы көрүп кеткен жайы бар. Бирок ошого карабастан негизи экөө бирдей тандаш керек. Бирок сунуш берүү, үй бүлө куруу чечими, үй бүлөнү сактап калуу, үй бүлөнүн кандай болушу деген нерсе жоопкерчилик көбүрөөк мырзага берилет. Ошон үчүн бизде мырза бул үй бүлөнүн башчысы, мырза бул коомдун ээси, мырза деген күчтүү болуш керек, уул деген мураскер төрөлдү, биздин тукумубузду улоочу деген нерсе тегин жерден эмес. Бул мырзага жоопкерчилик берилет. Бул деген сөз жигиттин кызды
каалоосун унутуп коюп эле колу бутун кайрып үйлөнө бер, анан ал кийин жакшы көрүп кете берет, баары сен айткандай болсун дегенди түшүндүрбөйт. Негизи эркектин сүйүүсү күчтүүрөөк болушу керекпи айымдыкынан караганда? Экөөнүкү бирдей болуш керек. Бирдей болуш Неге керек. эркектики күчтүүрөөк болуш керек? Болгону аял киши кечиргич болгондуктан кээ бир нерселерди кечирип жашай алат. Мээрим бергич болгондуктан, өзүнүн эмоциясын башкара алгандыктан ошенте алат деген нерседен гана эркектин сүйүүсү күчтүүрөөк болуш керек дейт. Сүйүү экөөндө тең болуш керек. Эркектер мындай деп ойлойт да, эгерде менин аялым мени кыңкаюусуз укса, анда бул сонун экен, биздин үй бүлөбүз сонун болуп атат деп. Жок. Кыңкаюусуз бар жок эле мейли, макул, эмне сын айтса деле макул, урушса деле макул, аны жектесе деле макул, жумшаса деле макул деп калганда эркек коркуш керек. Аял сүйбөй калган болот. Болгону как есть, болдучу деп күрөшүүдөн чарчап калган болот. Кээде менин оюм мындай, мынтеличи деп кээде кызганып, кээде каршылык көрсөтүп атса, демек сүйүү бар. Сүйүүсүз жашоо эркекке трагедия экенин түшүнүш керек эркек. Негизи эркектин айткан сөзүн баарын эле укпастан, кээде өзүңдүн оюңду айтып, өзү оюң менен болгондо эле туурабы? Сиз мени провокация кылып атасыз. Эркектин айтканын укпастан десе, укпа десем, сиз менин сөзүмдү Нуркыз эжеке айткан, Нуркыз Кадырбековна айткан. Жок, үй бүлөлүк мамилелерде кимдин ою негизги болуш керек десе, албетте мырзаныкы. Анткени багуучу, чечүүчү, тоюндуруучу үй бүлө жоопкерчилигин алат. Бирок аял кишинин каалоо, сунуш берүү, өзүнүн балалыктарын сактоо, чек арасын коргоо, өзүнүн хоббисин сүйүндүрүү деген нерсесин эч ким алып койбош керек. Аял кишинин чек арасы корголуш керек. Алга жеке убакыттар берилиш керек. Аял киши өзүнүн эн атасынан кабар ала алыш керек. Өзүнүн сулуулугун камсыз кылыш керек. Анткени бул эркекке карата бир өзүнүн жоопкерчилигин, парызын аткарып аткан болуп эсептелинет. Ошондуктан аял киши, эгерде эркек киши бир тараптуу өзүнүн айткандай эле кылып атса, сунуш берүү, ынандыруу, өзүнүн чек арасын коргоо талаптарын кое билиш керек. Бирок бул конфликт менен болбош керек. Бул гармония менен болуш керек. Негизи ошо эркектерге кандай десем, дайыма эле эркектин сөзүн мындай туура дей берген аялдардан дагы эркек тажап кетет деген дагы сөз бар го. Ошого оюңуз кандай негизи? Эркек табиятынан күрөшчүл болот да, багындыруучу болот. Баатыр деген сөз эркекке жарашат. Бир жаңыл мырза чыккан экен, бул биз үчүн таң калыштуу да. Мырза, это бул эркек просто невозможно деген үчүн биз аны мырза деп ушинтебиз. Алымбек Курманжан датка эркин көрсөткөн экен, аны датка деп алдык да. Негизи даткалык, башкаруучулук, баатырдык, күрөшүүчүлүк, багындыруучулук эркекке мындай тийиштүү сыпат. Аялды дагы багындырайынчы, дагы сүйдүрөйүнчү, дагы анын признаниясына ээ болоюнчу, дагы эмне каалоолору бар экен деген сезимдер жоголгондо аял кызыксыз болуп калары чындык. Анткени ал багындырып бүтөт да. Ошондуктан мен момундай кылгым келип атат, сенин могу сыпатың жагат, ошону көбүрөөк көрсөтсөң мен үчүн жагымдуу деген өзүнүн сезимдери менен айтуу менен каалоолорун билдирүү керек. Мисалы, эркек айкөл болот табиятынан. А биз өтө сезимтал болобуз. Анан ушул сезимталдыгыбыз нерсебизден ойлойбуз да, бизди бүгүн келсе, менин туулган күнүм өзгөчө белек берсе экен деп. Анан ал туулган күнүбүздү эстейт, келет дагы. Жаным, туулган күнүң келип калыптыр, эмне белек алып берейин? Аял киши айтат, эчтеке деле дейт. Жөн эле кое бер дейт. Десе эркек аны жөн эле коет. Жөн эле коет. Анан биз таарынып калабыз. Талап кылыш керек. Талап кылыш керек эмес. Негизи моуларды каалап аттым эле, бирок сен шартыңа карагын. Мен түшүнүп турам деген сыяктуу. Же болбосо сен эмне белек берсең да мага жагымдуу. Негизи ошол нерсени күттүм элем деген сыяктуу. Өзгөчө же болбосо бир эчтекени айтыш кыйын болуп атса, бир видеону көрүп отурганыңа, бирөөнүн белегин алып аткандыгыңа, анан ошонун ссылкаларын жөнөтүп аябай мындай образдуу болуптур, аябай эмоционалдуу болуптур деп жеткирсе болот да. Сурай билүү бул адеп. Сурай билүү бул чечкиндүүлүк жана урушуу эмес. Сурай билүү, ынандыруу бул адеп болуп эсептелет. Анын адеби бар. Негизи ушу азыркы жигиттер гүл бергенге көнүп калды да. Бирок мурунку сиздер жаш кезде учурунда ушу гүл берүү анчалык мындай көп эмес беле? Ооба. Көп эмес, жок эле болчу. Үйлөнөр деле бир берчү анан. Үйлөнгүчө туулган күнүңдө бир берчү. Анан биз
мен жолдошум күлүп калчу да, ушу эң жаман көргөнүм ушу монтип гүл көтөрүп келейаткан. Кандай гүл тандасаң тандачы, доставкадан берели депчи. Анан мен күлүп сени тандап, мен үчүн алып келген гүл мен үчүн баалуу, доставкадан мен кымбатыраак гүл алып койсом дейм да деп, анан балдарыбыз чоңоюп калды. Ошо менен мен каалаган гүлдү көтөрүп келүүнү жолдошум үйрөндү. Чындыгында биздин убагыбызда жаш кезибизде андай жок эле. Негизи кантип көндүрүш керек ушу мага ушундай гүл берип тур депчи мисалы? Өтүп баратканда гүлдөрдү айтса болот. Мага мени кайсы гүлгө окшоштурасың эле деп айтса болот. Мисалы, эмнеге депчи. Мисалы, сен баланча эмнеге деп, кызгалдыкка деп ошонсо билбейм, мага бирок көбүрөөк тюльпан жагат. Тюльпан алган мага жагат деп мындай адеби бар да. Гүл бер мага дагы тиги Айбекке окшоп. Айзаданын күйөөсү мага гүл бериш керек да десе, уже подсказка кылгандан кийин бирөөнүн башкаруусунда болгусу келбейт эркек. Акырындап, мисалы, намектор менен, мисалы, мени кайсы гүлгө окшоштурасың деген суроо жакшы. Же болбосо, мага кандай гүл сатып бергиң келет эле. Эң мисалы, экөөбүз барсак кайсы гүл дүкөндү тандайсың деп, анан эмнеге аял киши гүлгө мынча кубана турган болуп калганын мен билбейм. Болбосо 2-3 күндөн кийин соолуйт. Анын ордуна баягы кинодогудай 3 килограмм эт алып берсе сонун болушу мүмкүн, бирок гүл алып бергендеги эмоция сонунда деп, анын да чындыгын, ооба сеники деле туура, бирок менин каалоом момундай деп айтууну үйрөнүш керек. Негизи ушу мамиледе кыз биринчи сүйүүсүн билдирсе болобу жигитке? Болот. Эми сүйүүсүн билдирүү деген барып асан, мен сени жакшы көрүп калдым, мени алчы деген түшүндүрбөйт да. Ал үчүн бир кам көрүп коюшуң мүмкүн. Анын бир баалуу күнүн эстеп калып бир кат жөнөтүшүң мүмкүн. Же болбосо сен ушундай сүйлөшүп атканда бир нерсени кааладым эле, текст деп, ушул менде бар, могу китепти издедиң эле деген сөз, мен сага кайдыгер эмесмин. Сенин жаныңдагы, сенин жардамчы аял болууга даярмын деген түшүндүрөт. Бирок барып ашкере жүгүрүп жиберүү, астынан тосо берүү, мени ал деп жиберүү эркек ушундай да багындырылган нерсени анча каалабайт. Бул запасной аэродром экен, башка жакты карайынчы деген сезимин сөзсүз ойготот. Барып ачык, аны үчүн күрөшүп, кылтайып астынан тура калып, сүйүүңдү билдирип, мени ал деп жиберүү 90% учурда эркекти жоготуп койууга алып келет. Азыр деген кыздар көбүнчөсү кеч турмушка чыгып жатпайбы? Статистикага карасак, 2-3 жылга чейин кечирээк чыгып жатыптыр да. Анан бул боюнча оюңуз кандай? Бул нормалдуу эле нерсе. Себеби мурунку мезгилдерде окууну, мектепти бүткөндөн кийин же окуйсуң училищага, же турмушка чыгасың, же айылда бир кызматта иштейсиң болчу. Башка забота, таң калуу же болбосо алектенүүчү нерселер аз эле. Азыр эмне кылат? Азыр онлайн окуп келсе болот. Азыр жер көрүп келсе болот. Work and travel бар. Тил үйрөнүп келсе болот. Каражат тапса болот. 3 айлык курстар, мөөнөттөр менен жаңы кесипке болсо болот. Анан бул аял кишиге ишеним берет. Финансы булагын берет. Эркек коргоочу, тойгузуучу, багуучу деген нерсе биздин мээбизде бар да. Анан бул нерсени болсом дагы эмнеге шашылам дегендей нерсе болушу мүмкүн да. Бирок бир нерсени түшүнүш керек. Азыр дүйнөлөшүү алкагында, биздин жеген тамагыбыздын, дем алган экологиянын бузулушунун алкагында аял кишинин составында аял төрөлгөндө гинекологдор айтат го, энелик урук аябай миллиондогон болот депчи. Анан ошол түгөнгөндө биз аял киши климакс болуп төрөт курагы бүтөт да. Мурун апалар 55-ке чейин төрөчү. Азыр 35 жашында бесплодие дейт, тукумсуздук менен жабыркаган кыз толтура. Андай боло турган болсо төрөт мөөнөтү бүтүп калбаш үчүн, сен бактылуу эне болууну кааласаң, ден соолугу чың, деп дары иче берип, анан дарыланып зорго төрөбөстөн, өзү табигый түрдө болгон сонун балдардын апасы болуш каалооң болсо, бул милдетиң эмес, каалооң болсо, анда эртелетүү, 18 жаш өтө эрте, 25-тен кийин кеч. Ошон үчүн мындай 21-22 жашта мен турмушка чыкчугураак. Демек 4 жылдык мектепти, кесипти да алып бүтүп калам, инатамада кызмат кылам, ден соолугум, анатомиям да калыптанып бүтөт, мээм, психологиямда каным коюлат. Демек турмушка чыксам болот деп үй бүлө мамилелери боюнча эксперт катары менден сураса, анда 21 жаштан чыга бер деп айтмакмын. Анан эгерде кээ бир киши эртерээк жетилет, кээ бир киши ушундай бир жакшы шанс болуп калат, сонун өзүң каалаган жигиттин быйыл үйлөнүшү шарт болуп калат, анда 19 жашпы карап көрүш керек.
кой мен 21-ге чыгышым керек да деп отуруп 21 жашта сонун сен күткөн жигиттен ажырап калуу мүмкүнчүлүгү болот, аны да карап көрө бериш керек. Жакшы. Анан жакшы жигиттерди кайдан тапса болот? Жакшы жигиттерди өзүнөн кабар алып табыш керек кыздар. Өзүн өнүктүргөн, өзү сиз кимди каалайсыз? Ишкерлиги бар, баалуулуктары бар, билимге умтулган жигит. Ал жигиттер каерде болот? Алар китепканада, алар форумда, алар бир ишкерликте, бир кесипте стажер катары, же болбосо волонтер катары болот. Бекер иштеп берүүгө даяр. Анткени шакирт болууга жакындардын жанында. Алар бир семинарларда болот, агартуучу жолугушууларда болот. Ошол жерден изде. Сен аганды, сени багуучу финансылык жактан тыкан болгон жигит кааладыңбы? Анда базардан, бизнестен, ишкерликтен, же болбосо бир бай ишканалардын платформасынан табасың. Сен анда жазуучу, лидер адамдарды кааладыңбы? Анда ошол чөйрөлөрдө бол. Сен үйүңдө отуруп эле анан Кудай кааласа мага сонун ишкер жигит келет деп отурсаң, ал өзүнүн чөйрөсүндөгү жигиттерди кыздар менен таанышат да. Сиздин үйүңүздө отурганыңызды ал каяктан билет? Анын теспесине түшөсүзбү? Же видеокамерасына уведомление келет беле? Же камерасына сиз жазылып койдуңуз беле? Жок. Ошол чөйрөдө сиздин манераңыз, билимиңиз, ынанымыңыз, активдүүлүгүңүз, позицияңыз, жеке дисциплинаңыз аны ынандырган болсо, анын баалуулуктарына дал келген болсо, анда турмуш курууга мүмкүнчүлүк болот. Мисалы, мен өзүм жолдошум менен бирибиз Ош облусунун Каракулжасынан, бирибиз Ош облусунун Өзгөн районунан болгондугуна карабастан, Бишкек шаарында окуучулардын улуттук олимпиадасында жеңүүчү болуп, КТРКнын телесъемкасында таанышканбыз. Канча жашыңызда? Мен 10-класс, жолдошум 11-класс эле. Анан ошондон кийин канча жыл сүйлөшүп анан? Биз дароо сүйлөшкөн жокпуз. Студент катары, активист катары, тааныш катары кол булгалап баш ийкеп койчубуз. Анан бирок ал менин жарым бол деген 3-курстан баштап келип куттуктап турчу, жарым бол деген сунушту мен 5-курсту бүткөндө киргиздик. Андан кийин да 2 жылдан башкаштым. Сон негизи ушу кыз жигит мамилеси тууралуу негизи ислам дининде айтып коет го, 3 эле жолу жолугушуп анан турмушка чыгыш керек депчи. Ушул боюнча оюңуз кандай? Негизи кыз жигит болуп сүйлөшсө болобу? Жетиштүү болсо бир жолу жолугуп деле тийсе болот. Эмоция, жүрөк деген баалуулуктарды ал келсе, эрудицияң билсе сонун эле болот. Бул жетелешип жүрбө деген эмнени түшүндүрөт? Максималист мезгил, кан дүргүп турган мезгил, эркек адам, инсан болгондон сырткары дагы анын гормондору бар, эркектик инстинкти бар. Кээде ал жапайы инстинктке айланып кетиши мүмкүн кыз жанында турганда. Ошол бир күтүлбөгөн, каалабаган, арам мамилелерге алып келип, жаман бир кесепетти тийип калбасын деген корунуу экенин түшүнүш керек. Мындай, эгерде 2 кыз, 1 бала болуп бир нерсени маектешип туруп калсаңыздар, чогуу билим алсаңыздар, бир устазанын айтканы бар, 2 кыз, 1 эркек боло турган болсо, анда Меккеге чейин жөө барыңыздар деген нерсе бар да. Экөөңүздөр жалгыз калбагыла. Караңгыда оозуңду жакшы көрөм, мурдуңду жакшы көрөм деп, баягы эмоцияңыздарга ойноп, жетелешпегиле деген нерсе болуп атат. Ал бир элдин көзүнчө болсо, аралыктан болсо, мындай бир туруп алып бирдемени сүйлөшүп, билим боюнча таанышуу болсо, экөөңүздөр чогуу билим алсаңыздар, сүйлөшө бериңиздер. Болгону кечкурун бактын түбүндө, айыл алма бактын түбүндө деген сыяктуу нерселердин кереги жок. Жакаңдагы шылтоо кылып чочубасын дегенсип, жакаңдагы кызыл гүлдөн жыттадым болуп кетпесин деген нерсе. Ошондуктан анан көбүрөөк сүйлөшө баштаганда көбүрөөк талап боло баштайт. Анан кечке көрүшө бергенде эркек кыз меники деген сезим боло баштайт. Анан меники деген сезим болуп, мен ушул жигитим да деп көбүрөөк бага баш ийе баштаганда, менден башка эч ким албайт го деген баалануу сезими болушу мүмкүн. Эми бул адамбыз да, пендебиз. Ошондуктан көп жетелешип, көп сүйлөшүп, шыңкылдап көп басууну мен колдобойм. Бирок бири-бирин таанууга, бири-бирин көрүүгө, бири-биринин баалуулуктарына баам салууга мүмкүнчүлүк болуш керек. Анткени үй бүлө кургуча бири-бириңи сынаш, сураш, анын үй бүлө бузулбасын да. Динибизде деле, кыргыз салтында деле үй бүлө бузулганда жер менен асмандын тирөөсү титрейт дейт, аршы. Ошондуктан үй бүлө бузулуп кетпес үчүн алдын ала билиш, сураш. Бирок адам адамга 100% дал келбейт. Апаң менен пикириң дал келбейт. Анда бир 60%, 70% баалуулуктарыңар дал келип сүйүңөр.
бири бириңерге дал келген болсо анда үй бүлөнү сактоого калган аракетиң жумша. Үй бүлөнүн баалыгы ушул. Үй бүлө институту деген ушул. Сен балаңа үйлөндүң, баланы курду, жасадың баланы. А баладан сураган жоксуңар, сен төрөйсүң, төрөбөйсүң деп. Анан мага сонун көйнөк алып берген жок, же болбосо анын төрөгөндөн семирип кетти деп эркек. Биз түшүнүшө албай калдык деп ажырашып кетип, анан баланы эне атасы кылууга ким укук берди силерге? Анын жоопкерчилигин алганда мүмкүн болушунча аракет кылгыла да, экөөңөр бирге болууга. Боло албай атасыңарбы? Анда аралыктан болсо дагы атасында калса апасынын, апасында калса атасынын камкордугун, сүйүүсүн сезсин да деген нерсе. Негизичи бизде айтып коет го, өзүңдүн адамың келет, өзүңдүн адамың жолугат сага депчи, ошондо бактылуу болосуң деп көп айтышат. Өзүңдүн адамың экенин кантип билсе болот? Мен эми бир нерсени түшүнөбүз. Адамдын акылы ааламдын алкагында өтө кичинекей нерсе да. Генийлер дагы мен билем, мен эч нерсени билбейм деп кете берген бул дүйнөдөнчү. Ушундай бир дүйнөнү билип атам десең, бир укмуш, бир кичинекей баладан бир сөз угасың. Койчу бул кичинекей бир жумушчу турбайбы, билимсиз десең бир жаңы маалымат айтат. Ошолор бир жаңылык жасап коет. Ошондуктан чечим чыгарууда, келечекте, эртеңки тагдырга Кудайга тапшыруу жакшыраак. Кудайдан суроо. Ошого ишенүү менен себебин сен кыласың. Отуруп эле мен отурам, кана бир жакшысын жөнөтүп ийсең жок. Себебин сен кыласың. Өзүңө өнүгөсүң. Жакшы адамдардын чөйрөсүндө болосуң. Жакшы жигиттерди байкоого аракет кыласың, бирок Кудайдан сурайсың. Мага татыктуусу кайсыл экени сага маалым. Мен өзүмдүн амбициям, кибирimiz иштеп кетиши мүмкүн. Ал жигитке балким көрүшө албай турган болушу мүмкүн. Жолуктуруучу сенсиң деп айтсаңыз, муну Европаларда, батышта азыр подсознание деп окутуп атпайбы? Жөн эле бул ниет, Кудайдан тилөө. Ишенүү, тапшыруу, себебин сен кыл деген мааниде. Ишенип коюңуздар, сөзсүз белги берет. Бул меники эмес го деп 3 жолу, 4 жолу коштошосуң, бирок кайда экөөңүздөрдүн кайра жолуңуздарды бириктирет да. Ошондо Кудай мага берген ишарат ушул экен. Мен муну сактоого аракет кылайын деп жоопкерчилик алыш керек. Ошо кыз жигит болуп 1 жыл, 2 жыл сүйлөшүп, даже 5 жылга чейин сүйлөшүп делечи, мисалы, анан сүйлөшпөй калышат го, 2 жолго түшүпчү. Анан ошондо же жигит аябай катуу депрессияга кирип кетет, же кыз катуу депрессияга кирип кетет да. Ошол туурабы негизи? 5 жыл эмнеге сүйлөшөт? 5 жыл эмнени сүйлөшөт? 7 жылга чейин сүйлөшүп, андан кийин 2 жолго түшүп кеткен деле түгөйлөр көп да. Эми 7 жылга чейин сүйлөшүп, 2 жылга чейин түшүп кетсе, анда күнөө 2 жашта. Анткени 7 жыл бою өзүнүн чистый лицосун көргөзгөн эмес, 7-жылы билинди. Кээде өзүңдүн балалыктарыңды да билдир да, адебиңди сакта. Бирок өтө эле жок, мен андай эмесмин, мен жебейм, ичпейм деп алан таарынып калсаң, бир күнү билинип калса туура эмес да. Же болбосо мен бирөөнүн жалгыз уулумун, эне атам менен жашашым керексе, ооба сени сүйөм деп, анан мен аны менен жашабайм деп, мен апаңды сыйлабайм деп 7-жыл урушуп кетсең, анда 2 жашта күнөө биринчиден. Экинчиден, үйлөнө электе урушуп кетсеңер, кайрылуусу сонунда. Үйлөнүп алып, экөөңөр тең бактыңар байланып, анан бир турмуш талкаланып, 2 кудааны 2 тарапка салып, бойдо бала болсо аны кыжалат болгондон көрө кайрылуусу сонунда дагы мүмкүнчүлүк болуп атат. Үчүнчүсү, 7 жыл балекетке сүйлөшөсүңбү? 1 жыл сүйлөш, 2 жыл сүйлөш, бириңди тааныштыңбы, билдиңби? Анда турмуш кур да. Эгерде 7 жыл бою бирөөңөр чечим чыгарып үй бүлөгө жоопкерчилик албай атсаңар, анда запасной аэродром экениңди түшүн да. Эмнеге сүйлөшөт 7 жыл? Жетет 1 жыл. 1 жыл жетет. 2 айда жетет эгерде жакшы сүйлөшсө. Анан сиз көбүнчөсү ушу айымдарга, сабактарда өтүп келесиз да. Кайсы суроо, көйгөй менен көп кайтылышат сизге? Бизде Кыргызстанда айымдардын эң негизги көйгөйү кайсы? Эң көп көйгөй кайненем мени түшүнбөйт. Кайын журтум баалаган жок. Экинчи эле көйгөй, күйөөмө мындай сурай албайм дейт да. Бирдемени сурай албайм, кийим алып бер деп сурай албайм, саякаттайлы деп сурай албайм, бөлөк жашайлычы деп сурай албайм. Күйөөмөн сурай албайм дейт да, жеткире албайм дейт. Же урушабыз, же айта албайм, же өзү сезбейт деген 2 чоң көйгөй. Мисалы, 30 миңге жакын айымдарды онлайн, офлайн окутуппуз, жакшылыгына себепкер болуп. Бирок жеке кабыл болду, мен 10 миңдей аял кабыл алдым. Ошол алектенген 5 жыл аралыгында 10 миңдей. Ошону ишенип коюңуз, эң көбү миграцияда. Кайненесинен бөлөк жашаган, Москвадан, Иркутскийден, Ханты-Мансийск,
Дубай турмушка чыга элек кыздар же эми сүйлөшүп жүргөн, Германия көчүп барып магистратурада окуган шарты жакшы, Чикаго Америкадан чыгышат. Ошол эле көйгөй. Жолдошум менен түшүнүшө албай атабыз, ушуну бере албай атабыз. То есть жолдошум мен каалагандай эмес дейт да, мурун башкача эле, азыр башкача. Өзгөрүп кетет да негизи адам. Өзгөрбөйт. Жолдошубузга мындай болот да. Бири-бирибизди конок келгенде биз кандай болобуз? Конокко барганда жок деп өтө тамак жебейбиз, шалпылдатып чайнабайбыз. Мен тойдум дейбиз, уруксат сурайбыз. Ажатканыңыздар каерде дейбиз, анан аябай аркабызды карап чыгабыз. Свои болуп калгандан кийин как есть жашай баштайт да. Бул менин жакыным да. Мынтип шалпылдатып жесем боло берет, мынтип таштап койсом болот. Кээде ачуум бар, кыйкырсам, бул көтөрөт, бул менин жакыным да деген сезимдер мен баланбай калдым. Мени тоготпой калды. Мени көрсө жек көрөт турбайбы? Мени алдап эле жүргөн турбайбы деген сезимдер шайтан болуп кулагыбызга шыбырайт да. А чындыгында бул жакын боло баштагандыктын белгиси. А бирок ошентип мындай бааланбай, мурункудай сырдуулук, суулук, романтикалуулук жок болуп бараткан болсо, анда романтиканы өсүрүшүбүз керек. Бүгүн акча жокпу? Тетиги жер үйдө жашайсыздарбы? Аркадагы бактын түбүнө отуруп чай ичпейлиби? Жөн эле көтөрүп чык, поднёска сал, чай ич, романтика. Күнүмдүк турмуштан башкачараак кылып көр. Спальняга киргендеги мамилелерди күндөгүдөй эмес, башкача көйнөк менен. Жаңы ишеп, мисалы, мамилелерди өзгөртөт. Анан отуруп сүрдө сүйлөшүп, бир күн суюк, бир күн коюу тамак жая бербестен, балким чайникте, балким шашлык жасайсыздар. Бул да өзгөчөлүк. Жаңы мамилелер, жаңы кырдаалдар жаңыдан таанышууну пайда кылат да. Анан аны күйөөсү, аялым сонун кылып тамак кылып мага бакыт тартуулаш керек деп, аялым мени бактылуу кылыш керек эмес, экөө тең издениш керек. Ошон үчүн жар, үй бүлө деп айтылат да. Болбосо күйөөлүү болуу, аялдуу болуу эле деп коймок да. Негизи ушу эркек аялды өзгөрткүсү келет, аял эркекти өзгөрткүсү келе берет го ар дайымчы. Ошол трагедия. Ошол трагедия. Негизи бири-бирин кабыл алыш керекпи же өзгөртүш керекпи? Өзгөрбөйт адам. Бир нерсени түшүнүш керек, эркек ойлойт да, мындай аялымы дейт, мен мындай коргоп коем, мен кызганып сактап коем, анан эчтеңдеп кетерде мен үйрөтүп коем, анан көчөгө чыгып кетпесиң мен карап коеюн, сонун кылып койдум деп ойлоп атат да. Аял киши жасанып атса, биринчиси күйөөсүн жоготуп коюудан коркуп, сага романтикалуу болгусу келип атканын түшүнүш керек. Экинчиси, аял киши башка эркектер үчүн жасанбайт. Башка эркектер үчүн жасана баштаган аял өзү үй бүлөсүн жоготпой эле кетип калат. Ал үй бүлөдөн кете баштайт. Просто ал башка аялдар үчүн жасанат. Тиги жүдөп калыптырго, көйнөгү мындай болуп калыптырго, тиги курбум менин жүдөп калыптыр дебесин, мага суктансын, тиги абысыныма сонун көрүнөйүн, анан көчөдөгүлөр сонун карасын, кошуналар жакшы, сонун деп мага баа берсин деп. Чачын башкача түстөргө бойтот го, колористика. Ал эркек үчүн ал чачтын кереги жок. Эркекке аялдын интимдик мамилеси эле кызыктырышы мүмкүн, көңүлдөшкөн. Бул аялга мен ухоженный колористикамды тиги аял түшүнүшсүн деп атканын эркек түшүнүш керек. А эркекти аял жасап алам деп атканда, эркек эч качан аял каалагандай болбойт. Кабыл алыш керек. Биз ойлойбуз, эркек бирөөнүкүнө барганда кантип таксовать эткенин, же болбосо үйдө кантип кыйналганын айтып беребизин. Кой деп ушинте беребиз да. Кабыл ал. Анын эркеги деле ошентип сүйлөйт. Сен анын эркегинен уялбайсың, анын аялынан. Тиги курбуңдун аялы же болбосо башка аялдар менин күйөөмдү кичине кеңкелес экен, кемпайыраак, дөпөрөз экен деп калат деп билдирбей ымдай беребиз да. Анын күйөөсү деле ошондой экенин сезиш керек. Эркек ошондойлугу менен айкөл, ошонусу менен табият, ошонусу менен боорукер, ошонусу менен баатыр экендигин кабыл алышыбыз керекпиз. Биз каалагандай болуп, баардык нерсени байкап, деп сезимди, эмоцияны түшүнүп калса, ал аял болуп калат. Эки аял кантип жашайбыз? Биз бири-бирибизге такыр дал келбеген, эки башка бирок бири-бирибизди толуктап турган жандар экенибизди түшүнгөндө конфликт азаят. Аялдарга дайыма айтам, эркектер жасап алабыз дебегиле, кабыл алгыла. Кабыл алышыбыз керек. И өзүбүздү унутпайбыз. Эркек үчүн эле жашайбыз, анын аскисин сонун кылабыз, анан ага тамак кылабыз, келейтканда жасанып, баалабай калса эле капа боло беребиз. Баалабай калса өзүң комплимент айт да, өзүң эркелет да, өзүң үчүн билим ал да. Качан келетасың деп күтүп отура бербей, ал жумушта болуп аткан болсо онлайн сабакка катыш да.
китеп оку да ошо мезгилде, ал жок мезгилде. Көнүгүү жаса деген нерсе. Ал келгенден кийин түшүндүрөт да. Сен качан келесиң деп кыжалат болуп телефондон карап психовать этип сообщение жазсаң эле эрте келип калабы. Жок. Сага келгенде сага кызыктуудай, болчудай аракет кыла бер да. Сен илим ал, сен денеңи жакшырт, сен көнүгүү, бетиңе маска жаса, окууларга катыш. И сонун айымдардын чөйрөсүндө болду. Негизи ошо эркектерди контролдогон туурабы же туура эмеспи? Эркин коюш керекпи же? Жок, бири-бирине жоопкерчилик берилген да. Аял эркек, эркек аялга кызыгыш керек, каякта жүрөт. Ал өлүп калсам эмне болот? Ал бир жерде калып кетсем эмне болот? Эси ооп калсачы, жүрөгү кармасачы, балким ал милицияга түшүп калдыбы? Кызыгып коюу жакшы. Бирок басса турса көзөмөлдөө адамга эркек аялды, аял эркекти көзөмөлдөй бергенде эркиндикти каалоо инстинктин ойготот. Андан качуу, жашырынуу, бул билип калсам дейт, айтпай эле коеюнчу, бекинип барып келе калайынчы депчи. Бири-бирине ишеним кабылуулар да бериш керек да. Мисалы, аял үйдө отурат, уйго жейкеси. Бирок эркек бир жумада бир күн аялдык эркиндик бериш керек да. Кааласаң апаңкына бар, жакын болсо, кааласа курбуң менен сүйлөшүп кел. Бул деген сөз кайра кийинки бир жума бою сага момундай мээримдүү, өзүн тапкан, сүйгөн, энергиясы ашкан аял болот деген сөз. Воскресеньеда басып отура бере турган болсоң, балким сен базарга чыгып дүйшөмбү күнү үйдө отурасың. Дүйшөмбү күнү айланайын, бала кишини жебейт, өлтүрүп койбойт. Баланы менен сен отуруп турсаң, кичине бир жака чыйып келсе, тим эле атаңдын кара колу болуп, сон болбоду, эмне кылайын, бүгүн эмне бышыралы басып келели деп кала турган аял болуп кала турган эркекти түшүнүш керек. Эркиндик бериш керек. Анан эркек дагы башка эркектер менен болгондо өзүн эркек сезет. Башка жерге барып, башка чөйрөдө болгондо аялын сагынат. Аялда ошого мүмкүнчүлүк бериш керек да. Каерде жүрасың, иштен чыктыңбы? 5тен 45 өттү, каерде жүрөсүң? 45 мүнөт каерде жүрөсүң? Деп эле чала бергенибизде болбойт да. Алким достору менен отурганда ошолордун кеп сөздөрүн көрүп аялын сагынат. Ошол камкордукту көрөт. Башка бир үйгө конокко барганда шалпактаган тамакты көрүп, менин үйүмдөгү нерсе сонун экен деп баалоого мүмкүнчүлүк болот. Ошон коллегаларың менен эмне чайга барып атасың? Эмне кылсын анан кийин? Барат да. Эркек анан аялым урушат деп барбай кое албайт да, аргасыз. Мырзалыгын көрсөтүп барып коет. Ошолордун отуруп шыңкылдап башка эркектер менен чай ичкенин көргөндө окуй, менин аялым жакшы экен деп урмат ойгонот анан. Ошого мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Менин жолдошум врач болуп иштеди. Больницада, стационар. Ал ночко турат. Анан жаңы турмушка чыкканда менин максималдуу звезда, жылдыз, ЛТРдин жүзү, үнү болуп турган мезгилим, жаш чоң факультеттин деканынын орун басарымын. Шаардык иш-чаралардын баарын алып барган баягы эмне деп коет, күн сыяктуу жанып турган мезгилимде турмушка чыктым, токсикоз болдум. Кусасың, чачың саксаят, бетиңе нуруң азаят, өзүң арыктайсың, анан ичиң момдай, белиң ичке экен эсинен чип калган мезгилде менин жолдошум ночко турчу да, больницада ночко турчу. Мен ошол телефонду набирать этип чалбайын. Может, мен чалсам, больницада эмес же достору менен болуп калса, менин жүрөгүм ооруп калбасын деген нерсе текеберлигимен өзүмдүн аягандыгыман улам. Бир да жолу ночто жүргөндө мен чалган жокмун. Бирок күтчүмүн. Эркек да ошону билип, мен кабинеттен, биздин телефондун определители бар. Кабинетинен чалса, номер түшөт да мага. Жакшы эле отурасыңарбы, бүгүн ночь мындай болду, андай болду, корккон жоксуңарбы деп койсо, мен тынч уктайм. Эркек да ошону сезип коюш керек да. Чалып койчу. Эркектер кээде ошого маани бербей калат. Койчу, эмне болуп атасың депчи. Аялдын эмоционалдуу экендигин кабыл алып, мен чалып коеюн, бул күтөт деп, теги жоктогуча дагы кабар алып коюш керек да. Досторуң менен кетип атасыңбы? Кантип атасыңар? Бүгүн ужин иче берет окшойсуңар? Алтынбек экөөбүз бир жака чайга баратабыз деп коюш керек да. Бири-бирин кабыл алуу деген ошол. Бири-бирине каршы кол сунуу деген ошол. Сиз айтып калбадыңызбы, ошо үй бүлөдөгү эң негизги көйгөйлөрдүн бири ушу келин менен кайнене тил табышпайт депчи. Ооба. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эмнеге келин аябай идеалдуу болсо да кайненеге жакпайт, же болбосо кайнене эмнеге келин кабыл албайт деген сыяктуу? Бул кыздарыбыздын жана жеке баалуулуктары, мээсиндеги программа, ишенимдери менен экенин түшүндүрүш керек. Биз кыз бойго жеткенде, жакшы чайдам дебесең, бирөөнүн үйүнө калып батпай каласың, тултуңдай берсең, переходный возрастта өзгөрө баштаганда мынтип тултуңдай бере турган болсоң, анда кайненең алып келип коет,
күйөөң төбөңө төрттү коет, мен го мейли бирөөнүн үйүнө кантип атасың деген талапты коюп биз турмушка даярдап атам деп ойлоп, анын болочоктогу кайненесине каяшасын ойготуп коебуз. Неге ал мени кабыл коет экен? Эмнеге мени аны кубалап чыгат экен? Эмнеге менин чайымды ал жактырбай калат экен? Ким экен ал деген ичибизде каяша ойгонот. Ал каяша менен принимать этип турмушка бара беребиз, бирок ичибизде күтүүбүз бар. Азыр бул мени урушат, бул мени баары бир кабыл албайт, мен тултуйганымды жек көрөт, анан чайымды сынайт бул кемпир. Бул катын ошондой катын деген күтүүлөрүбүз, адат амалдарыбыз, мамилебизге чагылып калат. Анан неискренный күтүү менен болгон мамилебиз кайненеге "Йотом, мен денем бусуп келин алам дебедим беле" деп ал да күтөт, бирок ага да программа бергенде. Келинди башынан кармабасаң эчтеңдеп кетет. Делин деген катуу кармабаса болбойт, көп кетет. Келип башкарып алат. Чокуңа чыккандан кийин түшпөйт келин. Деген нерсе жанагы чын окшойт. Деген нерсе бири-бирибизге чагылат. Ошондон улам ал аңдоочу, үйрөтүүчү позицияга өтөт. Биз жашырынуучу, жек көрүүчү позицияга өтүп калабыз. Ар кандай мамиле Кудайдын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Кайненеге жагайын деп чай берген күнү трагедия башталат. Кайненеге Кудайдын ыраазычылыгы үчүн мен да кайнене болуп калайын. Кудай мага да бала бер, мен да ошо жашка жетейин. Анан келиним мени сыйласын, сүйүү берсин, мендей болуп. Деген ыраазычылык үчүн кылганда мамиле искренный боло баштайт. Анан бир нерсени кабыл алыш керек. Кайненелер бизге үйрөтө берет да. Антип кийбегиле, акчаңарды чачпагыла, эмтен үй салып алгыла, мынтип иштегиле депчи. Ошону биз мындай аябай жек көрүп кабыл алабыз да. Ал жакшылык кылып атам деп ойлойт. Көчөдөгү бир аял бизде ондай кылбайт да. Бир аферист келет дагы, эчтеке болбойт, үй салбай эле койгула. Акчаңарды мага берсеңер, VIP коинге жазылсаңар, эмне коинга жазылсаңар, миллионер болосуңар деп алдайт. Кайнене антпайт бизде. Жакшы көрүп атам, жардам берип атам, сүйүп атам, коргоп койдум деп ойлойт. Коргоп койдум деп ойлоп атат, бирок бечара апам эскиче ойлонуп атат деп. Сиз да туура айтып атасыз, ошону ойлонуп көрөлүчү деп коюп анан балаңыз чечим чыгарды. Ойлоп көрсөк сиз айткандай кылсак да болот экен, бирок мынодон кийин ошону кылалы дедик. Туура эмес болуп калды. Сиз туура айткан экенсиз баягында. Биздин барыбыр жаш экенбиз, тажрыйбабыз жетпейт экен деген сөздү күтөт. Кайнене бизди урушуп талап кылып атканда жардам берип коюп атам, жакшылык кылып коюп атам деген келин түшүнгөндө аны кечирип коюу жеңил болот. Ал эми кайнене келинди өзүңүздүн кызыңыз сыяктуу эле кээде чарчап кала турган, кээде күйөөсү менен урушуп тултуюп кала турган, кээде өзүнүн каалуулуктары бар, кээде бели ооруп кала турган, ысык жаны ооруй турган жан экенин кабыл алганда ал келин көп кетти, келин тултуюп кетти, келин кабагы бүркөлүп калыптыр, келин ыраазы болбойт деп түшүнөт. Мисалы байкайсыздарбы, кайненелер биз үчүн кийбей, ичпей үйлөрдү келинибизге калат деп үй кылышат да. Алар кезинде үнөмдөйт, ичпейт, жебейт, Россияга барып иштейт, мигрант болот, ошентет. Анан ошол үйүмдү берип койдум келиниме, анан келиним жыйнабай атат деп анан ай жыйнабайсыңбы, карабайсыңбы деп ойлогондо биз ойлойбуз да, келиним, кайненем мени казаптап атат деп. Ушул абал, ушул сөздү айтып атканда кайнене жыртып абалда болот. Мен кыйналып, куруп, мээдеп берип аткан үйүмү бул өзүнүкүндөй көрүп сактабай атат. Бааланбай калды, мен курбандык болдум деген абалда болот. Вот ошол бири-бирин түшүнгөн абалга түшкөндө конфликт жойулат. Бир нерсени түшүнүш керек, эч качан кайненеге кайшы айтпаш керек. Эч качан. Во что бы то ни стало. Сиздики туурагы бирок деген бул адеп. Бул коркуу эмес, эки жүздүүлүк эмес, бул адеп. Кыргыздын салтына, мыйзамыбызга, конституцияда дейт, улууну урматта деп атпайбы, күчүн ызатта дейт. Динибизде дагы ал күйөөбүздү ыраазычылык алыш керек болсо анда биринчи апасынан башталат. Анын бейиш жайы, таман жайы апасынын таман жайынан башталат. Ошондуктан эч качан тартышпаш керек. Акырын айтып, суранып, түшүндүрүп, сиздики туурагы бирок деп өзүнүн каалоолорун айтып үйрөнүш керек. Бул деген сөз бар жокту кабыл алып эле бул капа болбойт, таарынбайт дедиртип алып анан бир күнү сени урушса, мен бааланбай калдым дебеш керек. Сары көйнөк алып келсе, рахмат. Бирок кийинки жолу мени ээрчитип барсаңыз тандайынчы экөөбүз. Унчукпай эле таштап коюп, сары көйнөк кийбейм мен, арзанын алып келиптир десе конфликт чыгат. Жок, мен аны кийбейм, андай мага жакпайт десе конфликт чыгат. Атайын мени эстедиңизби? Бирок мен өзүм сарымын да, сары көйнөк мага жарашпайт. Ушунун карасын чогуу барып алсак болобу десе, кийинки жолу сиздин каалооңуз бар экенин түшүнөт. Негизи ушу түгөйлөр баш кошкондочу келин менен уулун бөлүп салган жакшыбы же бирге чогуу жашаган жакшыбы? Бирге жакшы. Бирге бир айбы, эки айбы үй бүлөлүк мамилелерге институтка үйрөнүш керек.
алар кийин улгайганда бага турган кайнатасы кайненеси бар экенин кабыл алыш керек, сиңириш керек. Мындай алар дагы жүгүрүп чыккан келинин чогуу туруп чай ичип, келиним бар, үйдө келин эртең менен турса ысып атам деген денеси ысып күткөнүн кабыл алыш керек. Бөлүп койбойбу? Жок. 1 айбы, 2 айбы, 3 айбы чогуу жашаш керек. Бөлүп койгон күндө дагы 6 базар күндөрү барып чогуу жашап, чогуу чайын кылып, мындан эчтеке болбойсуң, сен батасын эле аласың, улуунун батасын ал деген бар да. Биз деле мисалы 4 келинбиз, 4-өөбүздөн кайнта кайнөөбүз менен чогуу турбайбыз. Бирок кезек менен барып баарыбызга бөлүнгөн. Кээде чакырабыз, кээде барабыз, кээде мынтебиз, кызмат кылып, ой, сен үлгүрбөйт, мен түшүнүп атам, сен аны кылбайсың десе, жок апа, мен жууп кое берейинчи. Андан таза болуп кетпейт. Бирок эне кайнене, мен картайганда урматтай турган, кабыл ала турган, менин картайып баратканымды түшүнгөн балдарымдын жубайлары бар экен деген сезим ага спокойствие берет. Мээсин жайгарат. Нургуза айым, келип бизге интервью берип, кеңештериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жалпы биздин көрүүчүлөргө кайрылып, коштошуп кетсеңиз болот. Биринчиден, ушул куттуу, сырдуу, кадырлуу, сындуу, сүрдүү, сүйөрмандары көп, күйөрмандары көп Супердин студиясына чакырып, маек кылган сизге жана Супердин жамаатына ыраазычылык билдирейин. Анан ушул экрандын аркасынан колдоп, бизди сындап, могу жерин туура эмес айтты, мен кошулбайм. Мен кошулам деп турган ушу калкыбыз, эли журтубуз аман болсун. Ушул маегибизден жаш кыздарыбызга, айымдарыбызга бир үй бүлөгө жакшы себепкер болуп калсак, анда эле биз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Кыргызстаныбыздын өнүксүн, чек арасы бекем болсун, эли ынтымак болсун, ар бир үй бүлө бакытка татыктуу жаркырап жашасын, ар бир кыз сүйүлгөн, сүйгөн, баркталган жубай болсун, мырзаларыбыз ар бир үй бүлөнүн татыктуу башчысы болсун демекчимин. Рахмат.